Билесизби, 1951-жылы өтө эле мыкты эс тутумга ээ болгон адам төрөлгөн. Анын аты Кемпик, бирок достор аны компьютер деп койчу. Ал бир учурда АКШнын бардык картасын эстеп туруп, окуган 12.000 китептин ичинде каалаган сапты айта алган. Анын дагы телефону китептеги Солт-Лейк-Сити шаарынын каалаган 1,5 миллион жаранынын номерин айта алган. Эми элестетиңиз, сиз баарын билсеңизчи, адамдын мээси өз жашоосунда 7 миллион мегабайт информацияны сактай алат. Сиздин мээңиз андан 1000 эсе көптү сактамак. Адамдын мээсиндеги сигналдардын ылдамдыгы 288 км/саатына. Биздин учурда сиздики 10 эсе тез жүрүп, МиГ-25 учагынын ылдамдыгына барабар болуп, 3000 км/саатына жакындамак. Сиз бизге белгилүү болгон жердин тарыхын билмексиз, а бул 4,5 миллиард жыл. Сиз бар болгон 140 миллиондон ашык китепти жатка билмексиз. Эгерде сизден кино сунуштаганды сураса, сиз бар болгон 35 миллиондон ашык фильмдерди айтмаксыз. Азыр эң жогорку IQ алгандардын бири Мерлин Воссавант, IQ деңгээли 330 балл. Сиз бардык балды алмаксыз. Юлий Цезар өзүнүн 30 миңге чейинки аскеринин жүзүн тааныган дешет. Сиз бардык 8 миллиардка жакын адамды таанып, алардын туулган күнүн эскертүү кереги жок болмок. Орто эсеп менен ар бир чоң адам 20 100 миңге чейинки сөз билет. Google котормочу сервисинде 3,5 миллион кыргызча сөз бар. Сиз алардын баарын билип, жеңил сүйлөшө алмаксыз, бирок илимий жана эскерген сөздөрдүн 90% адамдар сизди түшүнмөк эмес. Сиз болжолдуу 7000 тилде сүйлөй алмаксыз, ошонун ичинде да жаныбардыкында. Сиз адам заттын бардык табышмагынын, жандырмагын билмексиз. Миллиондогон кылмышты ачуу сиздин колуңуздан келмек. Сиз бир гана эң бай эмес, эң белгилүү адам болмоксуз. Сиз аялдардын каалоолорун да билмексиз. Демек, баарын билүү жакшыбы? Албетте жок. Себеби сизди же күлдүрүүгө, же таң калтырууга болбойт.